Аншасынан улуп калдыктарды таштоочу жайындагы чоң сууга кошулуп кетүү коркунучу астында турат. Ошондуктан булар мыйзамды бузгандыгы үчүн биз эл өзүбүз киришкенге аргасыз болуп атабыз. Мыйзамды биз бузганга аргасыз болуп атабыз. Биз тогуз кайталабыз келбейт. Ошондуктан биз өзүбүзгө кайрылып жатабыз. Биздин талаптарыбыз бар. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович, биз Саткал-Алапка районунун жаштары эли футбол майник Штамберг рыногуна келип отурабыз. Мынакей бул жер хвастохранилищасы. Хваста биринчиден жөн эле мисал алганда хвастохранилище талапка жооп бербейт. Мына геомембранасы акыбалын көрүңүздөр. Кол менен жыртып көрдүк. Экинчи мына дамбазы мына тартып коюңуздар. Дамбанын оозун калдыктын өзү менен бекитип койгон жөнөкөй эки нарушение. Буга чейин бир нече жолу Отунбаевадан баштап, Атамбаевдан баштап жазып келатабыз, кайрылып келатабыз. Бир дагы мамлекеттик орган буга адилеттүү караган жок. Себеби ошо жогору жакта отургандар өздөрү, премьер-министр, президенттин мурунку бийликтегилер өздөрү лично крышевать этип, бояктан заказ берип карап турган буга чейин. Эми сизден үмүт кылып атабыз, жаңы таза президент катары ушул кемчиликтерди келип өз жерине тактап, комиссиялар туура элдин көрсөткөн жерин көрсөтүп, жыйынтык чыгарып токтотуп берүүңүздү суранабыз. Биринчиден элдин талабы сиянит токтосун, синсин сыяктуу сиянит токтосун. Себеби булар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуп, эч кандай талаптарды аткарбай иштеп атат. Дарларды ашыкча кошуп, кем байлыктарды ашыкча алып кеткенге аракет кылып атат. Ошону карап отура алган жок силер. Мынакей эл ичкен таза сууларыбыз бүт барып булганып, эл кооптонуп атат суу ичкенден дагы. Элдин биринчи танабы сиянит токтосун. Алапка Чаткал районунда кими түркү болобу, башка болобу синсин сиянит иштетилбесин. Экинчи талап мына хвастохранилище, Штамбердин хвастохранилище ташылып, алынып кетсин. Сухой башка жака көчүрүлүп кетсин. Начальниктерден айтып коюш. Андан кийинки талап ушуга чейинки мына ушул болуп аткан иштерди көз жам кылып калтырып жымсалдап оңдоп келе жаткан жетекчилер жоопкерчиликке тартылсын, элге компенсация төлөнүп берилсин. Үчүнчү талап ушул жердеги жергиликтүү бийликтин органдары, фирманын өкүлдөрү, жетекчилери ар кандай оюндар уюштуруп, элди айылга бөлүп, урууга бөлүп, бири-бирине салып, эл кыргыз элинин намызына тийип аткан үчүн ошолордун өз жообун алсын деп биз талап кылабыз.